Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Биз сиздер менен туура жазуу жана туура сүйлөө сабактарыбызды андан ары улантабыз. Бүгүн сиздер менен татаал этиштердин жазылуу учурларына токтолобуз. Анын ичинен дагы жатат формасы менен келген сөздөргө токтолобуз. Мисалы, бара жатат. Же келе жатат. Бул сөздүн бара жатат деген сөздүн баратат формасына, атат формасына айландырып сүйлөгөнгө жана жазганга уруксат берилет. Келатат дегенде формасына дагы өтүп кетпеши керек. Муну көңүл бөлүшүңүздөр керек. Мына келетат деп да сүйлөгөн окушлар бар, бирок буга жол берилбейт. Эми бул бара жатат жана келе жатат дегенде атат формасынын ушул учурларына жазууга жол берилет. Ал эми сөздүн мааниси барып жатат дегенде бир аз башка маанини берет. Мындайча айтканда, кыймыл аракеттин ып формасы менен, чакчыл формасы менен келген учурда барып жатат. Демек, ал бир жерге 100 жолу, 2-3 жолу барып жана кайра келип жаткандыгы жөнүндө сөз болот. Ал эми бара жатат дегенде бул ошол процесске бир гана жолу келе жаткандыгын көрсөтөт. Мына бул учурда барып атат деп кыскартканга озекиречте жол бергени менен жазууда жол берилбейт. Демек, ып формасы менен келген учурда биз аны кыскартпай жазышыбыз керек. Бара жатат а жана формалары менен келгенде буга жол берилет. Ал эми ып формасында келген учурларда сүйлөм контекстик жактан бузулат. Ып формасына келгенде биз аны атат формасына айландырганда барып батат же барып ватат деген формага айландырып сүйлөп жатышат. Бул сүйлөө эрежеси боюнча туура. Ал эми жазуу эрежесинде бул сөздөргө жол берилбейт. Бүгүн сиздер менен биз жатат формасынын атат формасына өткөн учуруна токтолдук. Сүйлөөдө жана жазууда биз ката кетирбешибиз керек. Саламатта калыңыздар.